Честно, уже 10 умерло. Молодые ребята, они же отцы, такие же дети, чьи-то братья. Мадина 15 жылдан кийин Ак үйдүн алдына кайрадан келди. Ал күнгү эстөө медайым үчүн өтө оор. Был дождь в этот день, тротуары были все в крови. Ал күнү жаан жаап жаткан. Тротуардын баары кан болчу. Эл абдан көп эле. Мен биринчи жолу ак матасыз келгенде алар мени укпай коюшту. Мен кайра ооруканага барып, мата алып, талкаланган нарбаз аркылуу Ак үйдүн тосмосунан кирип, ок атпагыла деп сурандым. Ал ошол күнү нөөмөттө турган. Кесиптештери менен таң атканга чейин жарадарларга жардам көрсөтүшкөн. Многих ребят, конечно, не получилось спасти, потому что... Албетте көптөгөн балдардын өмүрүн сактай албай калдык. Анткени жарааттары оор болчу. Ок башка, көкүрөккө, ичке тийген. Кан көп кетип, наут болушту. Дароо мүрт кеткендер да болду. Ошол күнү таң атканча иштедик. Апрель окуясынан кийин ал мамлекеттик ооруканада кетүүгө аргасыз болгон. Кийин жеке клиникалардын бирине ишке орношкон. Потому что был стресс, была какая-то... Себеби стресске кабылдым. Психологиялык травма алдым. Ыза болдум. Акылым жетпейт. Бийлик өз элине кантип ок чыгарды? Не сабалда жүрүп иштен кетип калдым. Мен иштеген оорукана бул жерге жакын эле. 2 жыл Ак үйдүн алдынан өтө алган жокмун. Вот это никак не уместилось в голове. И меня наградили вот почетным гражданином. Мадинага 1 жылдан кийин эрдик медали ыйгарылган. Бирок акчалай сыйлык берилген эмес. Апрель баатыры деген наамы да жок. Ой, такой дождь был вчера у нас тут. Мадина азыр 51 жашта. Ден соолугу жакшы болбой, жыл башынан бери үйдө отурат. Ал апрель окуясында көчөгө чыккан элдин мүдөсү орундалган жок деген пикирде. Мне кажется, ничего не изменилось. Наоборот, все дорожает. Менимче эч нерсе өзгөргөн жок. Тескерисинче баары кымбаттап жатат. Медиктерде болсо жоопкерчилик көп. Бирок эмгек, тажрыйба, эч нерсе бааланбайт. Ошондуктан январда жумуштан кетип калдым. Азыр апасы экөөнүн тилегени эле тынчтык. Апрель окуясы баарына сабак болушу керек деп эсептейт.